Жан дүйнөдөн чыккан аваз, келбеттүү, келишимдүү, өңү чырайлуу бир айым кафеге баш бакканында. Анын ичинде элете көп экен. Эс алуучуларынын шайыр күлкүсү, күрүгүү сөздөрү катуу чыгып, ичкилик ичилип, тамеки тартылып жаткандыктан ал жердеги абада адамдын демин кысат. Сулуу айым четтен бош орундук таап, тейлөөчү кыздан бир стакан шире гана сурайт. Анын ичке түтүкчө менен акырындан шимирип ичип, кафе ичиндегилерге көз салат. Сол тараптагы пианинода ойноп жаткан музыкант эмнегедир анын көңүлүн бурдурат. Көпкө чейин аны сынап карап калган айым бул кандай ыкшоо музыкант деп ойлонот. Эптеп убакыт өткөрүп, өзүнүн бул кафедеги музыканттык милдетин аткара коюп эле бир жакты көздөй качып кетчүдөй кейиптүү олтурат. Бир четинен мунун баарына ушул жерде олтурган элдер күнөөлүүдөй, анткени алар пианисттин музыкасын укпай, жасаган мээнетине да маани бербей, өздөрүнүн кызуу дүйнөсүндө бакылдашып олтурушат. Айым экинчи ширени алдырып ичип бүткөн соң ордунан туруп ишенимдүү кадам менен музыкантты көздөй басат да анын жанына келип: «Кечиресиз, бирок сиз сыздатып ооруткан тиштей экенсиз. Ал эми мындай тишти жулуп гана салыш керек», — дейт бекем сүйлөп. «Эмне үчүн сөз жөн гана жеке өзүңүздүн жан дүйнөңүз үчүн гана бир керемет авазды ойноп койбойсуз? Башкалардын, чоочундардын ичип чеккендерин, эс алуучулардын көңүлү үчүн эмес, өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн эргүүсү, жүрөгүңүздүн кубаны үчүн обон арноо колуңуздан келбейби? Сиздин бул жерде капаска түшкөн куштай олтурганыңыз жакшы эмес», — деп коюп кайра ордуна кетет. Арык чырай, көздөрү чуңкур, мурду кырдач, көрүнүктүү токтоо жана сабырдуу музыкант бул чечкиндүү, сулуу айымды таң кала карап, анан пианинону тиктей бир саамга эле түштү да кайра бир нерсени эсине түшүргөнсүп көзүнө нур жандырды. О бир кездеги жаштыгынан бери сүйүп келаткан, жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган бир муккам музыка эсине түшүп, жүзүндө билинер-билинбес жылмаюу пайда болду. Узун манжалар ал обонду шыктануу менен тиреп ойной баштады. Музыкант ойногон сайын ойлору кайсы бир керемет дүйнөнү аралап, көңүлү көкөлөп, сезими көкүрөгүн тынч койбой серпилип учуп жатты. «Жеке жан дүйнөңүздүн эргүүсү үчүн» деген сулуу айымдын сөздөрү кулагында жаңырып, бир чоң сыйкырга кабылгандай эргип, «Жан дүйнө эргүүсү» деп кайталап жатты анын ойлору. Ошол саамда өзүнүн кайда экенин унута түшүп, ойноп жаткан музыкантты муккан обонуна арбалышып, 1-2 мүнөттүн ичинде жанагы бака-шака токтоп, залдын ичи мемири тынчып, ичкиликтин ала күү болгон адамдар да жагымдуу аваздын ыргагына жетеленишти. Акыркы музыкант да ойноп бүттү. Бүтөрү менен эл ордуна тура калып, шаттырган кол чабууларды арнап, «Жаша музыкант» деп улам кыйкырып жатышты. Кол чабуусун токтотпогон элге ал терең таазим этип, улам ийилип атты. Бирок анын көздөгү жанагы сулуу айымды издей берди. Музыканттын көкүрөгүнө дүрбөлөң салып, жан дүйнөсүнүн кайрадан ойгонушуна себепкер болгон ал айым болсо бул убакта кафеден алыс узап, жан дүйнөсү менен алышып бараткан учур эле.